жай болобу, күз болобу, ошо тойлордогу кешиктен көбүнчөсү ошондон келип чыгат. Ичеги карын инфекциясы менен ооруганда ошол бала бакчага санепид көзөмөл борборунун адистери барат. Кичинекей балаңкы жаңыдан калыптанып келаткан болсо, мисалы үчүн ар кандай инфекцияларды бат кабыл алат, бат ооруйт жана курчуп кетет да өтөчү. 7 күнүн ичинде ичиң өткөн жокпу, баягы симптомдор жокпу депчи. Инфекция менен ооругандардын саны жай мезгилинде көбөйөт экен да. Ар бир учурду вирустук өзгөчө бактериалдыктарды табабыз. Биздин лабораториялар мүмкүнчүлүктөрү бар. Вируска антибиотиктер жардам бербейт. Саламатсызбы көрөрман, сиздер көрүп жаткан Медфакт подкастаны мен Айтолкун Анапияева алып барам. Ал эми бүгүнкү темабыз ичеги карын инфекциясына арналат. Ал эми бүгүнкү төрүбүздүн коногу врач-эпидемиолог Азамат Жумгалбеков. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Негизи эле курч кармаган ичеги карын инфекциясы деген эмне жана ал эмне үчүн жай мезгилинде кескин көбөйөт? Ичеги карын инфекциясы бул ушул биздин ичеги карынды жабыркатуучу оорулардын болуп эсептелинет. Бул вирустук, бактериялык, бактериялар же ушундай микроорганизмдер жабыркатат бизге. Алар биринчи орунда баягы өздүк гигиенаны сактабоонун негизинде келип чыгат. Бул колду жуубай эле тамакка отуруу, өзгөчө дааратканадан чыккандан кийин колду жуубай эле эмеге үстөлгө отуруп тамактанса чыгып калышы мүмкүн. Жана ошондой эле азык-түлүктөрдү баягы обработка кылбай, жуубай жеп алса, кир боюнча талаадан алып келген боюнча же болбосо баягы бузулуп кеткен боюнча азыктанып алса, ошондон дагы ичеги карын инфекциялары келип чыгат. Азыркы учурда, ушу жайкы учурда жыл сайын эле бул сезонности бар. Сезонности ушул июльдан баштап, мына келе жаткан июльдан август, сентябрь булар летний жайкы жана күзгү учурлардын эмесин камтыйт. Пик болсо эң жогорку нерсеси бул жогорку цифралар бул август айында кездешет. Бул көбүнчө баягы ушул учурларда күн ысык болгондуктан азык-түлүк бат бузулуп кетет. Той аштар болсо ал жактан баягы үйдө баягы кыргыз казактарда кешикке үйгө алып келет эмеспи тамак устукандарын. Ошону алып келгенде дагы көбүнчө ошо бузулуп кетишет. Үйгө жеткичек деле эмеге муздаткычка киргичек деле ошо бузулуп кетет да. Ошол учурларда баягы микроорганизмдер тез өсүп баштайт ошол күн ысык болгондо. Идеальный баягы условия да, шарт аларга өскөнгө. Ошон үчүн баягы жайкы учурларда өтө көбөйүп кетет. Ушу курч кармаган ичеги карын инфекциясы менен көбүнчөсү кичинекей балдар жабыркашат экен. Буга чоңдорго караганда кичинекей балдар анан кийин оор көтөрөт экен. Ушуну эмне менен байланыштырса болот? Бул кичинекей балдардын жанагы кары картаңдардыкы батыраак өөрчүп кеткендиги бул бир гана ичеги карын инфекциясы эмес, башка кайсыл оору болбосун ошого баягы бат өөрчүтсө алардын иммундук системасы алсызыраак болот биздикине караганда. Кичинекей балаңкы жаңыдан калыптанып келаткан болсо, мисалы үчүн ар кандай инфекцияларды бат кабыл алат, бат ооруйт жана курчуп кетет да өтөчү. Ал эми кары картаңдардыкы алардыкы болсо баягы иммундук системасы ылдыйлап туруштук бере албай баштайт. Ошондуктан аларда дагы ушундай учурлар кездешет. Биздин өлкөдө эң көп кездешкен ушул инфекциялар кайсылар жана алар кандай аталат? Биздин өлкөдө ошол дүйнө жүзүндө көптөгөн баягы түрлөрү бар ичеги карын инфекцияларынын. Баягы кээ бир маалымат булактарында алар 30дан ашык, кээ бир маалымат булактарында 50ден ашык деп айтылат. Биздин Кыргызстанда бардык эле учурлары бар, бардык эле нерсе эмеси менен оорушу мүмкүн биздикилер. Бул баягы бизде көбүнчө бул дизентерия, сальмонеллез. Дизентериянын бизде 3 түрү тең катылат. Бул флекснера, шигела флекснера, шигела зонна, жана ошондой эле башка инфекциянын бардыгы тең эле бизде деле катталат.
Бирок ушул бизде баягы лаборатордук мүмкүнчүлүктүн баягы кичине алсызыраак. Ошондуктан биз баягы ар бир учурду вирустук өзгөчө бактериалдыктарды табабыз. Биздин лабораториялар мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошол вирустук жактан баардыгын эле таба алышпайт. Себеби бизде республикалык жугуштуу ооруканасы бар. Бул жака Кыргызстандын булуң бурчунан Бишкек бүт ошол жака барат, мындайча айтканда инфекциялык окуяларчы. Анан ошол жерде баягы энтеровирусный инфекция деген диагноз коюлат. Баягы бул энтеровирусный инфекция деген нерсе бул вирус бар деген сөз. Бактерия жок, бактерия чыкпай калды, бирок вирус бар. Бирок кайсыл вирус экендигин ушул чыгаруу бизде лаборатордук мүмкүнчүлүктөр ошо аз болгондуктан, алсыз болгондуктан ошондой инфекциялар көп да. Демек жалпылай эле энтеровирусный деп эле диагноз коюп туруп, анан кийин дарылай беришет, Дарылашат да. Ушул курч кармаган ичеги карын инфекциясы менен жабыркаган балдардын негизги симптомдору кандай болот жана анан кайсыл учурда дарыгерге кайрылыш керек ата-энелер? Негизги симптомдору бул окшош эле, баардыгы тең эле. Бул ич өткөк, эң биринчи эле бул ич өткөк да. Ич өткөк, кусушу мүмкүн, дене табы көтөрүлөт, 38, 39га чейин барат, 40га чейин барышы мүмкүн. Баягы эмеге көз карандыда канчалык деңгээлде ошол ууланган, отравленийчи, ууланган деп коет го кыргызча. Ошо ууланган же болбосо ошо канчалык деңгээлде баягы өтүшүп кеткен оорусу, ошого жараша баягы симптомдору болот. Жана ошондой эле баягы башка дагы симптомдору дагы кошулушу мүмкүн. Өзүнүн башка оорулары бар болсо аны дагы курчутуп ийиши мүмкүн да бул инфекциячы. Анан бизде баягы жана айтып өткөндөй эле бул көбүнчө бизде тойлор көп. Жайы болобу, күзү болобу, ошо тойлордогу кешиктен көбүнчөсү ошондон келип чыгат. Мисалга ала кетсем, кече мурда күнү эле бир көп деле болгон жок, бир жума болду окшойт. Ошо мамлекеттик кызматкерлердин ичинде дагы болду. Бул 5 учур, бир учурда 5 учур болгондо бул групповой отравление, уулануу болуп эсептелинет да. Ошол эми кайсыл мекеме экенин айтпай эле коеюн. Ошол бир мекемеде баягы Куран окутуу болгон экен. Ошол Куран окутуудан баягы калган эттерди, азык түлүктөрдү ошол үйүнө чакырып Куран окутуп салайын деген экен, кайра коллегаларынчы. Анан ошол коллегалар келген экен. Ошо 5 адам келип, 5 адам тамактанса, 5 адам тең баягы түшкү азыктанууда өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер ачка болуп калган кезде билбей эле, жыттабай эле жеп алышы деле мүмкүн да, мындайчы. Чоң эле адамдар да. Ал эми кичинекей балдар булар таттуу болсо, анын немесине карабай эле таттуу болсо эле жеп салышат да. Өзгөчө азыр арбуздар көп чыгып атат. Азыр баягы мөмө жемиштер абдан көп, баягы биринин артынан бири чыгып атат. Анан булар жуубай жейт. Жуубай жегенден бузулган, бузулбаганын билбей эле, эң башкысы таттуу болсо болду деп жеп алгандар да бар да. Ошондуктан балдардын арасында көп кездешет. Биздин эми баягы статистикага таянсак, бул 14 жашка чейинки балдарда көп кездешет. Ошол 14 жашка чейинки балдардын арасында бул 86-90% общий баарын алсак, ошонун 86-90% жыл сайын ошо 14 жашка чейинки балдардын арасында кездешип келет. Ушундай болгон бизде маалыматтар бар. Ушул тамак аш деп калабызбы? Тамак ашты кантип туура сакташ керек ушул жай мезгилинде? Жай мезгилинде бул биринчи орунда баягы муздаткычта сактаганга аракет кылыш керек. Бактериялар баягы муздаткычта турганда бул өзүнүн баягы көбөйбөйт да, баягы размножение болбойт да, аларчы. Ошондуктан баягы аз көлөмдө болот. Баягы мындай суроо болушу мүмкүн да, эмне үчүн кышкысында эле колдорун жууп калышабы кышында, эмнеге кышында ооруйт деп көбүнчө бизге суроо беришет.
же болбосо азык түлүктү мына кышында көбүрөөк жууп тазалабай калып жакшы болуп калабы депчи. Эми температурдук нерсени дагы ала кетсек, бул жерде баягы жайында суюктукту көп ичебиз биз. Ысык болгондо суусак эле, муздагын деле, жылуусун деле, чайын деле бүт иче беребиз. Анан бизде баягы туздуу кислота бар ашказаныбызда. Баарыбызга эле баягы маалым болгондой, мектепте деле окуганбыз. Ошол кезде деле айтылган, ошол туздуу кислота, соляная кислота. Бул бактерияларды өлтүрүп турат да. Биздики керек болсо кээ бир темирлерди дагы эритип жиберет да. Ошол эки баягы биз суюктукту жайында көп ичкендиктен кислотага көбүрөөк суу куйсаң, анын концентрациясы баягы азайып калат да. Эффективдүүлүгү жок болуп калат. Ошондуктан баягы жайында, өзгөчө жайында көп ичкендиктен кичине эле бир нерсе болсо деле ооруп калышы мүмкүн да. Жаш балдар өзгөчө жана. Ушу жаш балдар көбүнчөсү суусундук көп ичишет да, анан ошол нерсени кандай кылып сактаса болот, мындай нейтралдуулукту? Нейтралдуулукту эми ошо жайкысын биздин рекомендация баягы сунушубуз бир гана ошо өздүк гигиенаны сактоо, колду тез самын менен жууп туруу, жөн гана жуубастан самын менен жууп баягы бактериядан тышкары болгонго аракет кылуу. Ал эми суюктукту ичпей коелу десек башка жагы болот да. Анткени дегидратация болушу мүмкүн анда деле. Анда башкача баш айланып жыгылышы деле мүмкүн да, суу жетпегендиктенчи. Ал эми болгону ошол азык түлүктү туура колдонуп, жанагындай баягы жеке менин оюм баягы кешикти ушу алып келбей эле койсок үйгө. Мисалы үчүн бул кыргыз менен казак деле бар экен. Кешикти үйгө алып келип алып, дагы бир сыйра чай ичип, дагы бир сыйра тамак ичкенчи. Башка мисалы үчүн өзбектерди, тажиктерди тойдон эч нерсе баягы пакет көтөрүп алып, үйгө алып барып алып дагы жешип. Жугуштуу оорукана бар, республикалык жана айтып өткөндөй эле. Ошол жака кайрылыш керек, же болбосо үй бүлөлүк. Эгерде жеңил ооруп аткан болсо, 1-2 жолу эле баягы ичип өткөн болсо, 1-2 жолу кускан болсо, мисалы үчүнчү, анда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда ар бирибиз эле катталган болбосок, ошол өзүбүздүн территориябызга жараша үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Ошол жактарга кайрылышы керек. Ал жактагы ошо педиатрлар, ал жакта да инфекционист дарыгер бар. Ошол инфекционист дарыгерлер өзүнүн сунуштамаларын берип, эртерээк туура дарылоо жүрөт да. Ал эми кичине бизде баягы эме бар да, кичине ичип өтүп калса эле баягы тетрациклин деген деле берип коет да, тек кызылдардан берип койчу деп берип коет эмеспи. Ошол туура эмес дарылоо болуп эсептелинет. Себеби анын ичинде жана айтып өткөндөй эле вирустук инфекция болушу мүмкүн, аны козгогончу. Вируска антибиотиктер жардам бербейт. Ага башкача вируска каршы лечение кылыш керек. Же болбосо баягы симптоматикалык эле лечение менен чыгып кетиши мүмкүн бала. Ал эми оор бул 4-5 жолудан андан ашык ичип өтүп, кусуп, температурасы 39 жетип, шайы жана ооп мындай күчү жок калып баланынчы. Ушундай симптомдор болуп аткан болсо, анда ошол сөзсүз түрдө баягы тез жардам чакырабы, же болбосо өзүнүн автоунаасы болсо ошол менен жугуштуу ооруканага барабы, ошол жака барып бул лечение алыш керек да. Анан бул жерде баягы ичек карын инфекциялары бул регидратацияга алып келет да. Бул кыргызча айтканда суусуздандырууга алып келет да. Суу жок кылат организмде айтканда, суусу азайып кетет да, такыр элечи. Анан ошол эки сууну биз жөн эле суу ичип койсок эле ал восстановление болуп калышы мүмкүн, ал кайра эле кете бериши мүмкүн да. Анан баягы профессионалдык лечение керек. Барып регидрондорду саят, ооруса бериши мүмкүн ичкенгечи. Эми ошол абалга жараша дарыгерге кайрылуу керек деп айтам да. Үйдөн өзүңөр эле лечение кыла берген болбойт деп айтат элем.
Бул жугуштуу оору болуп эсептелип атпайбы? Анан кийин ушул көбүнчөсү бала бакчадан да бири-бирине жуккан учурлар болот. Ошол учурда ата-энелер кандай жоопкерчиликти алышы керек? Баласын канча күн дарылашы керек, үйдө кармашы керекпи же кандай нерселерди сакташы керек? Туура, бала бакчаларда, мектептерде, кафелерде дагы болот учурлар. Бирок ушул ичеги карын инфекциясы менен ооруганда ошол бала бакчага санепид көзөмөл борборунун адистери барат, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери барат. Алар ошол баланы бул инкубационный период деп коет орусча. Ошол периоду бул 7 күн деп эсептелинет. 7 күнгө чейин среднем орточо алганда 3-4 күн баягы наблюдение кылыш керек да, кароо керек, байкап туруш керек. Анан бул бала мисалы үчүн бир группада ооруган болсо, ошол группадагы башка балдар бар да. Башка балдар булар контактный болуп эсептелинет автоматтык түрдө. Анан ал контактныйларындагы эмеге байкоого алат, ошол жактагы медициналык кызматкер болот. Ар бир ошол бала бакчада, школдо медсестра болсо деле медициналык кызматкер болот да ал жактачы. Ошолор байкоо жүргүзөт. 7 күнүн ичинде ичиң өткөн жокпу, баягы симптомдор жокпу депчи. Ошол симптомдор жок болсо, ал уже эч кимге жуккан жок дегенди билдирет да. Ал эми ошол 7 күнүн ичинде жугуп калса, же жукпай эле башка бирөө может үйүнөн жугуп ооруп келсе деле, бул тиги менен баягы байланышы бар болуп калышы мүмкүн дегенди билдирет да. Ошондуктан санепид көзөмөл борборунун адистери, эпидемиолог дарыгерлер, биз врач эпидемиологдор ошолор барып өзүнүн сунуштамаларын берет да. Мисалы үчүн уборка эмени тазалыкты сактоо боюнча, тазалыкты дагы жөн гана баягы жууп коюш эмес, баягы дезинфекциялык каражаттарды колдонуу менен, ал дезинфекциялык каражаттар сертификациялуу болуш керек. Алар инструкция менен даярдалышы керек. Сүртүп өткөндөн кийин ал ошол жердеги баягы экспозиция деп коет. Ошол жер өлтүргөнгө, жанагы микроорганизмдерди өлтүргөнгө чейин ошол экспозиция кармап туруш керек ошол жердечи. Өзүнүн эрежелери бар, инструкция мененчи. Азыр эми мурда көбүнчө эле баягы хлор менен эле колдоно берчүбүз. Базардан сатып келип деле колдоно беришчү. Баягы ата-энелер деле үйдөн ушул дезинфекциялык каражат менен үйүн да тазалаш керек да. Анткени үйдө 2-3 баласы болушу мүмкүн, башка балдар дагы, алар менен контакт болушу мүмкүн. Алар мектепке барса, ал мектепке жайылышы мүмкүн. Ошон үчүн үйдөн дагы ал ата-энеси дагы тазалыкты, дезинфекциялык каражаттарды да колдонуп, жана өздүк гигиенаны сактоону үйрөтүшү керек деп айтат элем ошо ата-энелерге дагы. Ошо курч кармаган ичеги карын инфекциясын жуктуруп албаш үчүн ата-энелер 3 негизги нерсени сакташ керек, 3 эрежени айта кетесизби? Кандай эрежелерди сакташ керек? Негизги болгон. Негизги эрежелерден бул ошол өздүк гигиена. Бул эң универсалдуу жана эң жөнөкөй метод десем болот. Буга болгону ошол дезинфекциялык каражаттар керек болот. Өздүк гигиена, буну самму менен жууп, балдарды да жууганды үйрөтүп, бала бакчада үйрөтөт, үйдөгүлөр да үйрөтүш керек да. Анан үйдү таза кармоо, анан азык-түлүктү баягы туура сактоо, туура баягы тамак ашты туура жасоо, даярдоо тамак ашты дагычы. Андан тышкары башка дагы эме десек, бул вакцина профилактикаларыбыз бар. Мисалы үчүн ротавирус инфекцияга бизде вакцина жасалат. Көп жыл деле болгон жок, ошол обязательный болуп калды да, сөзсүз түрдө жазалыш керек болуп калды календарга кирипчи. Ошол дагы баягы көп ичеги карын инфекцияларын азайтты десек болот. Канча жаштан канча жашка чейин алыш керек жана ал вакциналарды каяктан алса болот? Ал вакциналарды ушу үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылыш керек.
ошол барып ротавирусный бул укол жасалбайт, баягы бала ыйлайт дегенден корккондор бар да. Же жанагы мифтер бар эмеспи, баягы аутизмге алып келет экен, ана муну дегенчи, аларга алып келбейт. Баягы бул дүйнө жүзүндө колдонулуп келаткан нерсе. Жана бул эч качан аутизмге же башка немелерге, ооруларга алып келбейт да. Болгону жеңил өтөт, тамчылатып эле коет. Анан бирок анын эффективдүүлүгү баягы 5 жашка чейин гана болот экен. 5 жаштан кийин баягы кереги деле жок экен да балага, негизи ал ротавирус. Андан кийин колун жууганды, эме кылганды бала үйрөнүп калат да жакшынакай элечи. Азамат мырза, биз билген маалымат боюнча ушул инфекция менен ооругандардын саны жай мезгилинде көбөйөт экен да. Ушул негизи жыл ичи оору беришеби? Анан кийин статистика боюнча айта кетсеңиз, азыркы учурда канча адам ооруду ушул инфекция? Азыркы учурда менде 5 айдын жыйынтыгы бар. 6 айыбыз бүтө элекке байланыштуу, так маалымат жок да. 5 айдын ичинде бизде Бишкек шаары боюнча, бул Кыргызстан эмес, Бишкек шаары боюнча жалпылай алып келгенде 679 учур катталган экен. Ошол ичеги карын оорулары. Бул 40 интенсивдик көрсөткүч менен биз карайбыз көбүнчө, бул 49,4 болуп калды. Былтыркы жылдын май айына караштырсак, бул 26%га баягы ылдыйлады дегенди билдирет экен. Жана ошондой эле бул май айынын эмеси да, маалыматы. Жана ошондой эле 5 айды жалпылай алып келсек, 3472 учур катталып атат. Ал былтыркы жылы 2841 учур катталган экен. Бирок интенсивдик көрсөткүч боюнча 252 быйылкы жылга, былтыркы жылдын 5 айына 243. 3,5%га көтөрүлдү да инфекциячы. Эмне үчүн биз баягы интенсивдик көрсөткүчтү айтабыз? Себеби шаарыбыз өсөт, эл өсүп кетиши мүмкүн. Интенсивдик көрсөткүч бул 100 000 калкка деп эсептелинет. 100 000 калктын ичинде канчасы ооруду, ушундай деген көрсөткүч статистикалык. Ошон үчүн бул эң туурараак болот. Анткени былтыр шаарыбыз 900 000 болсо, быйыл 1,2 миллион болуп кетсе, бул аябай чоң көрсөткүч болуп кетет да. Ошондуктан интенсивдик көрсөткүч менен алганда 3,5%га 5 айдын ичинде өстү бизде ичеги карын оорулары. Жана ошондой эле баягы 25-жыл баягы жылына канча катталат болсо, жылына бизде 9 000ден 10 000 учурга чейин катталат. Бул өтө чоң көрсөткүч десек болот. 9 000ден 10 000 учур бул баягы антисанитария болуп калышы мүмкүн. Бизде баягы суубуз таза да. Башка өлкөлөрдө суусу таза эмес өлкөлөрдө бизден аз катталып калышы мүмкүн да. Бизде ошол болгон өзүбүз колубузду жуйлу демекчимин, баягы көрөрмандарга, ата-энелерге, балаңар болсо балаңарды колду жууганды, өз гигиенаны сактоону үйрөткүлө демекчимин. Жана ошондой эле азык-түлүктөрдү туура колдонуп, туура сактап, бузулуп кеткен болсо колдонбой, жана ушул жок дегенде ушул июлдан баштап ушул сентябрдын аягына чейин кешикти тойдон алып келбей эле койсок, бирөөнөн бир нерсе көтөрүп келбей эле коелу. Андан кийин эми баягы бул салтыбыз, бирок ошону баягы сунуштайт элем. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин подкастыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү маегибиз сиздерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Сизге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки маектерден жолукканча сак саламатта туруңуздар.